Саламатсыздарбы, сүйүктүү угармандар. Сиздердин назарыңыздарда Сулайман Рыспаевдин «Тагдырдын мугалими» аттуу повестинин «Айылда кыл мурут жигиттин кылыгы» аттуу бөлүмү. Окуп аудиолоштурган Жылдыз Турсунбаевна. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписаться баскычын басууну унутпаңыздар. Мугалимсиңби? Андай болсо мектепте гана эмес, үйдө да, тойдо да, тоо менен ойдо да ар дайым мугалим бойдон кал. Адиланын күндөлүгүнөн. Адила апасын алып айылга келгенине аз күнчө болгон. Өткөн жылда окуусун бүтүрүп келген боюнча эмгелиши. Арадан бир жыл куштай учуп, булуттай көчүп, бир жыл өтүп кетиптир. Балалыгы көргөн айылы башка, бөтөн эл жер башка. Бөтөн жерде көпкө жүрүп, башка көз менен караган сыңары, айылы башкача көрүнгөнсүп, жүрөгү элеп-желеп болуп, өзүн куштай жеңил сезип, көңүлү суудай таза сыяктанып, башкача боло түштү. Караса баары бар. Бала кезден өскөн чоң ак үй. Айланасын курчаган атасы тиккен бак-дарак, кичинекей бөбөктөр, кошуналар, тээ алыстагы суналган узун эчкилүүнүн каара тоосу, суулуу өзөндөгү кенен түз, кең арал айылы. Жыл сайын келгендеги баягы эле өксүк атасынын жоктугу. Аттиң десең, азыр алыстан кызым келди деп козусун көтөрө чалып, кызыма бата бер деп Кудайга жалынып, ишин кандай деп сурап отурат эле да, деп арманын ичине катат. Антсе да атасы менен чоң атасынын ордун жоктотпой, агасы Батырбек келери менен төл башыдан ооз тиели деп жетине албай апасы менен карындашын коноктоду. Балада болсо баш дегендей, Батырбек Адиладан 5-6 жаш улуу, айылдын бардар жигиттериндей барпалаңдап, карындашына чоң эле адамдай көрүндү. Айылда турмуш жай баракат көрүнөт. Шашкан адам жок. Эртең менен мал короодон кериле басып чыгып кеткен соң, короодогу чоң кызыл корооздун кыйкырганы болбосо, окууга барам деген балдар жок. Жумушка шашар эч ким жок. Баары жай туруп, самордун чайы да жай кайнап, чай уурташса да жай ууртап, жашоо жай өткөнсүйт. Кандай рахат. Адила кенен, жашыл чоң короодо ары бери басса, үйдөгү чоң ак төш деген дөбөт аны ээрчип алат. Капырай, адам сыяктуу бул ит дагы Адиланы сагынгандай. Көздөрүн жалжылдатып, адамдан бетер караганы кызык. Билесиңби, мени кенедей күчүк кезимде Таластын базарынан атаңдын кой дегенине болбой сатып алып, коюнуңа катып алып, үйгө алып келгениңди. Анан атайын жашиктерди бузуп, үй жасап, ичине эски кийизден, талпактан калап, жылуулап, мени киргизип, күндө өзүң тамак бергендериңди дегенсийт. Чын эле ошентпеди беле? Картаң ак төштү көрүп, жийде айылында калган кичинекей ак төшүн ойлоду. Аны кошунанын баласына жакшылап дайындады эле, убагында тамак берип турса экен деп санаага батат. Кез-кез кошуна кулуңдор менен учурашып коюп, Адила айылда бир канча күндү өткөрдү. Классташтары деле көрүнбөйт, курдаштары деле билинбейт. Кээде эле айылда жакшылык жамандык болбосо, ар ким өз үйүндөгү тирилик менен алек экен. Бир күнү Батырбек апасы менен карындашына чай үстүндө отуруп, «Апа, баягы Асанбек кудалар келин алып, бүгүн той берет экен. Адила да эрикти, чогуу барып келели?» деп калды. Баралы, Кудай келин алып жатса, Адила да эл менен учурашат. Жакшы эле болот экен. Ооба, силер даярданып тургула. Мен дос балама барып, машинеме май куюп келе калайын. Адила да буту баспай зеригип, бугу ичине батпай зеригип жатты эле. Көргөн билгендерин көргүсү келип жээлигип жатты эле. Шылтоо табылды. Эмне кийем деп бир аз ойлоно калды да, айылдагыдай жөнөкөй эле кийинип, бат эле камына салды. Апасы болбой, шаардан келген киши шаардан келгендей болуш керек. Айылдагылар көрүшүп, тиги ким, баланчанын кызы турбайбы, шаардан келген тура деп учурашат, деп болбой жатып, кийгендерин чечтирип,
мектепке кийчү костюмун, жакшынакай туфлисин кийгизип, чачын жасантты. Концертке бара тургансып деп жатып, апасынын айтканына зорго көндү Адила. Анан агасы Батырбектин Жигулиси менен кудасынын тоюна тоо түбүндөгү жардуу суу айылына жетип барышты. Кудасынын келинин көрүп, башына ак чоолук салып, анан эл арасына отурушту. Жайдын ысыгында үй үп болуп кетти дешип, үйдөгү меймандардын баары эшиктеги бактын көлөкөсүнө чыгышты. Кыркалекей узун төшөктөрдү салышып, айыл эли көк жашыл кең короодо бири-бирине далысын тийиштире отурушуп, чеке тердете чай ичишип, сөз бүтпөй бажакташып, ыр-ырдап дуулашып, той кызыды. Асылбек деген киши ичи ысып калган көрүнөт. Сөз баштап калды. Келинибиз өзүбүздүн эле Кең Аралыбыздын кызы. Деги Кең Аралдын кыздары кыйын да. Баягы бир жылы айылдагы Ажыбек акенин кызын нарындык бир жигит ала качып кеткен экен. Ал убакта машина дагы аз, телефон чыга элек. Телеграмма менен зорго 3 күндөн кийин араң заказ берип сүйлөшкөн чак. Кыздын кай жерлик экендигин, ата-энеси ким экендигин тактап албаптыр да оңбогон жигит. Кызды эптеп, алдап, соолап, көшөгөгө отургузуп алган соң, атасы уулуна: "Эми балам, кыздын дарегин бер. Ата-энесине ачуу басарга баралы", деп карбаластап калат. Анда уулу көрүп билип жүргөнсүп айтат экен: "Таластын өзүнө барасыңар. Андан бир айыл өткөндөн кийинки айыл. Генералдын кызы сурасаңар эле баары билет", дейт. Атасынын аты Токтобек. Айылдагылар Толик деп коюшат экен. "Келиним генералдын кызы турбайбы? Кокуйбайбычы? Генералдай барбасак болбойт", деп аттуу баштуу туугандарын ээрчитип, алдастап жөнөп калат. Таластан өтөт. Бир айыл, бир эмес 2 айыл, 2 айыл эмес 3 айыл өтүшөт. Генерал куданын үйүн таппайт. Бул айылдан генерал чыкканын түк эле эч ким билбейт экен. Анан бирөө: "Деги ким деген генерал экен? Ботом генералбы же Кең Аралбы?" деп сурашат. Айласы кеткен бечара нарындык: "Иши кылса генералбы, Кең Аралбы, каякта экенин таап берчи, бай болгур", дейт. Анын сөзүн уккан кара жаш баары күлкүгө батышат. Ага кошулуп Адила да кызык кепке кулагын төшөйт. Тиги киши сөзүн улантат. "Иши кылса Кең Арал айылына келишет. Токтобек Толик дегендин үйү ушулбу?" деп сурап кирип барышат. Кызынын макулдук катын окуган ата-энеси унчукпай, таш түшкөн жеринде оор, келин келген жерине кут дешип унчукпай калышат. Кудалар куда болуп, кучак жайышып, сөздөн сөз уланып, тасымалда чай бууланып, чеке тердеп, эбиреп калат. Ошондо нарындык куда: "Куда, сизди генерал деп уктук эле. Иштериңиз жакшыбы? Милицияны генералысызбы же армиянын генералысызбы?" деп сураган турбайбы? Анын сөзүн бир аял жиреп улантып кетти. Көрсө кыз Кең Аралдын кызымын десе, тиги жер сырын билбеген жигит генералдын кызы деп түшүнгөн го?" Жапырт күлкүгө марган айылдыктар колдорундагы чөйчөккө куюлган шарапты генералдын кызы үчүн алып жиберели дешип тост көтөрүштү. Ысылыгына күлкү дуулдады. Аңгыча баяттан улам Адиладан көзөн албай карап жаткан бир кер мурут жигит ордунан туруп сөз алып калды. "Могу жерде бир кызыл чоктой костюм кийген кыз отурат. Ал дагы кокустан ошол генералдын кыздарынан эмеспи я?" "Ооба", деди жанында отурган тааныш келин. "Таппасаң сыйпалап кал. Генералдын кыздары кандай десең, дал ушундай сулуу болушат. Көрүнбөй кайда жүрдү десе, борбордо жүргөн турбайбы?" "Ооба да, чоң окуу жайдын бүтүрүп, чоюлуп чоң чүйдө бир жылы мектепте иштеп, эми минтип айылга туугандарына учурашып келип отурат. Карасаң ушуну карагында, кармасаң ушуну кармагын. Улукбеков Казыбек агайдын колунан окуп калдың беле? Ошол агайдын кызы. Шаардыктардай болуп калыптырбы? Аты Адила сулуу." "Оо", деп алды баягы кер мурут жигит. "Айылыңда кыз барбы мага ылайык? Айылыңда кыз болсо мага ылайык, ай. Күйөө бала болоюн мотурайып", деп обон созуп жиберди. "О, жарайсың, карт бойдок", дешип ырга эл дуулдап, кол чаап коштоп жиберишти.
Ан сайын баары Адилага көздөрүн буруп, жарашыктуу кийимине, мойнуна бурала түшкөн кундуздай чачына, серпиле караган кашына жана сурмалуу көздөрүнө тигиле карап калышты. Теттегем, айтпадым беле апама, деген Адила жертиктеп чай ичкен чынысы менен жүзүн калкалап убараланды. Апасы Каныкей дагы кызыма бирөөнүн сөзүн, бирөөнүн көзүн тийгизе көрбө деп Кудайга жалынып отурду. Аңгыча бирөө артыдан үн катты. Борбордон келген мугалим кызыбыз тура. Мен бир нерсени сурап алайынчы. Азыркы мугалимдер мурдагыдай болбой калышты. Бизди окуткан ага эжейлер кандай адамдар эле? Алардын өзлөрүнөн эле кем эмес. Көлөкөсүн сыйлап, этегине намаз окучу элек. Мен бүгүнкү жаштарга айткым келет. Мугалимдин көлөкөсүн тепсебегиле деп. Ал кездеги жаш эжелердин жанына барсак, атыр жыттанып турар эле. Ан сайын биз алардын жанынан чыкпай, калп эле менде суроо бар демиш болуп, атырынан жыттап ыракат алчу элек, деди купшуңдап. Анын бул сөзүнө да эл жыргап күлүп калышты. Азыркы мугалимдер минтип тойдо отуруп алып арак жыттанып турушат. Алардан кайдагы билим жугат биздин балдарыбызга. Баарын алкаш кылышат го. Шаарда кандайсыңар? Ушуну айтып койчу. Бул сөздү уккандар дагы да дуулдап күлүп, туура айтасың дегендей коштоп жатышты. Чын эле бул тойдо эл арасында мугалимдер да бар эле. Алар дагы дуулдап шарап ичип, айрымдары кызып да калышкандай. Адиладан жооп күтүп калгансыды отургандар. Эмне деш керек? Ар кимде бир кыял, аны ким тыяр демекчи, ким кандай жүрөт, ким кандай жашап өмүр кечирет. Ар кимдин өзүнүн иши да. Ким менен кимдин иши бар. Бирок жашоодо адам адамга үлгү, адам адамга мисал, адам адамга мугалим. Бирөөнү бирөө көрүп үлгү алат, бирөөнү бирөө көрүп жолдон чыгат. Жашоо ушундай эмеспи? Бирок мугалим да ошолордун бирөө, Кудайдын бир пендеси. Бирок мугалим деген мугалим да. Туура айтат тиги киши. Мен эмне демек элем? Деп тиги кишиге жооп бербекке көзүнө тике карады Адила. Шаардан келди деп сурап жаткан соң тигиге былжырабай нак жооп бербесе болбой калды. Антпесе ал киши мактаган борбордо деле ушундай былжыраган жашоо тура деп калбасын деген ойдо отурган жеринен башын көтөрө чечкиндүү баларды айтты. Бир нерсени эстейличи байке. Сиз туура ой жүгүртүп жатасыз. Дарактын сансыз бутактарында сансыз жалбырактар бар. Бир жалбырактар дарактын ылдыйкы, жер тарабындагы бутактарында бир дары орто ченинде, адагы канчасы жогорку бутагында. Көккө карап ачылып, өйдө сүнгөнсүп, алдыйкыларын ылдыйы сыңар деп карайбы? Жок, бирөө ылдый сынып, башын жерге салып, бирөө өйдө көрүнгөнсүп мактана алабы? Жок, жаз келгенде баары жадырап ачылып, күз келгенде баары күбүлүп, бир эле жерге түшөт. Адиланын бул сөзүнө эл муюп калышты. Ал сөзүн андан ары улантты. Ошол үчүн айылдын мугалимиби, шаардын мугалимиби, баары бир эле мугалим. Анын баарысынын иши бирөө эле, кыргыз баласын адам кылуу, билим берүү. Кыргыз мугалими кандай болсо, кыргыз баласы ошондой болот. Андыктан эл улутунун мугалимине карап түздөлөт. Мугалим ар качан мугалим бойдон калыш керек. Демек ал мугалимби? Андай болсо ал мектепте гана эмес, үйдө да, тойдо да, тоо менен талаада да мугалим бойдон калуусу керек. Менин айтарым ушундай. Адиланын чекеге чаап, көзгө сайгандай кылып айткан сөздөрү тиги кишиге жага бербей алды белем кол чаап, элди да кол чаптырып, анан колундагы шарапты өйдө көтөрдү. Мына карындашым эң туура айтты. Бизди окуткан кайран ага эжейлер өлбөптүр. Мына ошолордон татыктуу таалим алгандар да бар экен арабызда. Карындашымдын сөзү менин муунумду бошотуп жиберди. Мугалим деген азыр ушундай болушу керек. Мени менен арак ичип отуруп, эртең башы ооруп мектепке барган мугалим менин баламды кантип окутат? Мен ушул тосту ушул Адила карындашым үчүн көтөрөм. Алар үйгө барганда түн болду. Каныкей деп үйгө кирери менен төшөгүнө кулады. Адила болсо кол сумкасын алып күндөлүк дептерине үңүлдү. Арадан күндөр тынч өтүп жатты. Батырбектин мектепте окуган 2 уул, 1 кызы бар. Улуусу кыз, аты Зарема. 4-класска көчүптүр.
мүнөзү шар, ачык көңүл кыз. Анын бөбөгү өткөн жылы китеп кап белек кылган Канат. Экинчиге көчүптүр. Уялчак, токтоо мүнөз, кара тугулук бала. Бир күнү эртең менен Адила бекер жүрбөй балдарыңа комуз үйрөтөйүн деп Батырбектен айылдан комуз таап кел деди. Батырбек сунушка чындап кубанып: «Ой, андай болсо бирөөнүн комузу бир күндүк дейт. Мен азыр таласка барып кадимки Шекербек абанын уулу Намазбек комузчунун өрүк комуздарынан бирди сатып келем балдарыма», деп машинасын от алдырып жөнөп кетти. Түштөн кийин чын эле чоң комузчу Намазбектин өз колунан алдым деп өрүк комуз ап келип калды. Мыкты комуз экен. Чымын канат кылдары жел тийсе эле зыңгырап, өзүнөн өзү ырдап турат. Адиланын комуз чертем дегенине апасы Каныкей да кубанып, агасы, жеңеси үмүт, балдары баары тегеректеп концерт уккулары келгени көздөрүнөн билинип отуруп калышты. Мындайда комузчу өзүнөн өзү элире түшөт эмеспи? Угуучусу жакшы болбосо комуз черткениңдин чылапчынды чапкылаганың менен бирдей деп университетте комуз ийриминин жетекчиси Экия агайы айтчу эмес беле. Ошон үчүн ала дегенде Адила өзү таластык комузчу Шекербектин күүлөрүнөн бир-экини эрги чертип, комуздун ары бери жагына көз салып, баа берип ыраазы боло балдарга жылмая карады. «Мына комуз черткен кандай экен?» деди Зарема менен Канатка. Алар көздөрү жымыңдап жага турганын билдиришти. «Ушинтип комуз черткиңер келеби?» Балдар жарыша башын ийкешти. «Андай болсо», деп адегенде ишти комуз менен тааныштыруудан баштады. «Бул жерин комуздун башы, бул жерин маңдайы деп айтабыз. А булар кулактары, а бул моюну. Муну эмне дейбиз?» деп Заремага караса, ал курсагы деп баарын күлдүрдү. «Жок», деди анда Адила. «Аны чарасы дейт. А бул кылы, муну тепке дейбиз. А бул куюшканы», деп эле куюшкан деген сөздү укканда суу ташыган көк эшегинин куюшканын ойлоп Канат кыткылыктап күлдү. Ошентти да Заремага комузду карматып, адегенде сол колунун манжаларын кандай кармоо керектигин көрсөтүп, Токтогулдун кербези менен күүлөгөн кылдарынын ар бирин кыңгыратып, добушун тыңшатты. Анан оң колу менен чертүүнүн ыктарын көрсөттү. Андан кийин Канатты чакырды эле Канат уялып, комузду кармоодон тартынып, жада калса эжесине жакын келбей, босогого барып, жер карап отуруп алды. Уулунун уялчаактыгына нааразы болуп, Батырбек: «Анда сен комуз үйрөнбөй эле кой кайтарып жүрө бер», деп нааразы болуп күңкүлдөп эшикке чыгып кетти. Анан буларга жолтоо болбойлу деп ар кимиси ар иши менен алектенип чыгып кетишти. Адила кербезим күүсүнүн чертилишине Зареманын колун көндүргүчө бир канча убакыт өттү. Анан эс алалы деп комузду дубалга жөлөп коюп, экөө уйкуга кетишти. Алардын уйкуга кеткенинен пайдаланып, баятан уялып, босогодо кылыя аңдып отурган Канат комузду алды да аркы бөлмөгө кирип кетти. Жанатан эжесинин Заремага үйрөтүп жаткандарынын баарын дал өзүндөй кайталап жатты. Аны байкап калган Батырбек аңдып барып, уулунун комуз кармаганын, ал тургай анын эжеси үйрөтүп жаткандарын өзүндөй кайталап жатканына таң калып, уялчаак болгону менен ичиндеги катылып жаткан зээндүүлүгүнө ыраазы боло күлүмсүрөп жөн койду. Арадан 3-4 күн өттү. Улагага отуруп алып, баарын көңүл коюп байкап жүргөн Канат эжеси Зарема менен бирдей комуз чертип баарын таң калтырды. Кантсе да Адиланын аракети текке кетпей, байкесинин балдарына музыка мугалими болуп, бир жумада Токтогулдун кербезим күүсүнүн биринчи бөлүгүн чертип калышты. Ошентип отурса, кечке маал эшик алдына машина келип токтоп, классташ балдары Каныбек жана Садырбек келип калды. Айтымында аркы көчөдөгү Сымбат деген классташ кыздын туулган күнү экен. Бирге баралы деп чакырып келишиптир. Окшошкон бектер, келгиле, деп күлүп жайнап тосуп алды Адила. Шаардан келгениңден бери сени сыйлап алар шарт болбой жатат. Жүрү өткөн күндөрдү эстеп бир жыргап отуралы. Жигиттер жигиттик кылып чакырып келгенин бир ооздон айтышты. Адила каршы болгон жок. Сымбаттын үйүндө кишилер толо экен.
бир топ классташ кыздары күйөөлөрү менен, жигиттер келинчектери менен келишиптир. Баары шаардан келген Адиланы алаканына салып урматтап күтүп алышты. Байкаса булардын ичиндеги 2 жигит башка экен. Бул 2 жигит биздин досторубуз деп тааныштырды Садырбек. Ошол замат Адиланын эсине баягыда жардуу суу айылына тойго баргандагы кермурут жигит көз алдына келди. Иши кылса бул 2 бейтааныш жигиттер классташы Садырбектин бирге иштешкен достору экен. Сымбат жана анын күйөөсү Ишен шаардан Адиланын келиши үчүн деп козу союп тасмал жайнатышыптыр. Чай ичилди. Достор үчүн далай тосттор көтөрүлдү. 5 бармак желди. Түн кирди. Бакылдаган сөздөр көбөйүп, кызып калган Садырбек Адиланы баягы кермурут жигитке тааныштыруу максатын көздөп короонун четине чакырды. Жакшы жигит, таанышып алгыла. Эгер макул десең, аркы жумада үйүңө ата-энесине келишет, деди ортомчу Садыр. Эмне? Деп ачуусу келе калган Адила. Анча эле баатыр болсоң, башкага кур кылбай эле өзүң албайт белең. Эсиңдеби? 11 класста окуп жүргөндө мага кат жазчу элең го. Сен албасам өлөм деп. Тапкан экенсиң эр издеген кызды. Рахмат сыйыңа. Ошентип үйдү көздөй бурула бергенде Садырбек: "Мени досторума ыза кылба да", деп колунан шап кармап, анан аркыларга бирдеме деп кекене күңкүлдөдү. "Айттыңар, аткардым. Эмне турасыңар?" Достору эч нерсе билбей тетири бурулушту. Садырбек Адиланын колун кармаган боюнча кала берди. Тигилер машинасына шаша отуруп короодон узап кетишти. Аңгыча бир келиндин "Садыр, кайдасың?" деген үнү угулду. Садырбек чочуп кетип, Адиланын колун бошото салды. Ошо барабар бир ысык алакан жаагына тарс эте тийди да караңгыда көрүнбөй калды. Садырбек эч нерсе дегенге жарабай элейип кала берди. Адиланын алдынан Садырбектин келинчеги чыга калып, күйөөсүн сурады. Ачуусунан улам дене бою титиреп, үндебей жанынан өтүп кеткен Адиланы көрүп, тиги келин эмне болгонун түшүнбөй таң кала күйөөсүн издеп кетти. Бул окуя Адиланын жүрөгүнө жебедей сайылды. Көп күн бою эсинен кетпей, Садырбек классташын ойлогондо анын элеси көзүнө түшкөн чөптөн бетер кыжаалат кыла берди. Унута албады. Мектепте окуп жүргөн кези. Ошондогу классташтары, анын ичинен айрыкча шумдугу ашынган ушул Садырбек, сабак билбей мелтейип тактанын жанында турган шылкыйган элеси, ананда жазган анын каттары, класс жетекчи Бекмурза агайдын Садырбек тууралуу айткан ачуу сөздөрү кулагына жаңырды. Бир ирет мектептин ата-энелеринин жалпы чогулушу болгон эле. Ошондо карыя агай Бекмурзанын мындай деп айткан ачуу сөздөрү эсинен кетпейт. "Эй, урматтуу туугандарым", деген эле ошондо Бекмурза агай. "Мен азыр 80-дин чайын ичип турган кезим. Согуш убагында эсимде 43-жылы 9 классты бүтүргөнүбүздө мектепте бала окутар мугалим жок калды. Класстагы тыңыраак окуган үчөөбүздү кайра биздин мектепке мугалим кылып коюшту. 2 айдан кийин мени Бештерек айылынын мектебине директор кылып жиберишти. Мен өзүм 16-га чыкпай жатып, ал тургай мектепти жаратылуу бүтпөй жатып, кайдагы директор болуп кыйратмак элем. Ал кезде абал ошондой экен да. Агайларыбыздын баары согушка кетишкен. Мен директормун. Бирок бутума кийип, коңшу айылга мектепке барар бут кийимим жок. Карагылачы, ошондогу элибиздин абалын. Ошондо биз айылдагы колхоздун машинасынын жыртылган эски дөңгөлөгүнөн кесип алып, таманыбызга арчындап, байлап, жыргап жүрдүк. Ал азыр биздин балдар кийип жүргөн калың таман платформа деген туфлисинен кем эмес. Ошондо машинанын дөңгөлөгү да баарыбызга жетпейт. Мына ошондой шартта биздин муун окуп, иштеп, элибиздин билимдүү кылдык десек болот. Эми ушундай жаркыраган заманда карын ток, кайгы жок кезде биздин балдарыбыз окуп жатабы? Эй, туугандарым, мен сүйдүрүп эмес, күйдүрүп айтайын, таарынбагыла. Мына, Калдарбек, сен отурасың, деп Бекмурзагай өзү тең чамал бир аксакалга кайрылды. Сен да ошондо Кудайдан жөө качкан неме болчусуң. Эсиңдеби? Ошондо сени да окутканмын. Анан сенин балаңды жеңишти окуттум. Ал дагы окуу дегенде жаа бою качып, сенин жорогоңду куп гана улантты. Андан кийин сенин неберең Садырбекти окутуп жатам.
Кудайга тобоо кылам. Неберең сенин көчүрмөң го. Деги силердин тукумуңарда өсүү, өнүгүү, алга жылуу, умтулуу, өсүү деген болобу? Мен ушуларды ойлоп, деги кыргыздар өсөбүзбү, өнүгөбүзбү деп кыжаалат болуп кабыргам кайышат. Адила Бекмурза агайынын ошол сөздөрүн эстеди. Ошондо ал агайды Калдарбек жаман көрүп, чогулуш бүткөнчө кагынып силкинип атына минип кетип жатканы эсимде. Ошолорду эстеп, мына ошол Садырбек, ошол классташы, мына азыр эмне урмат сый көрсөтүп отурганын ойлоп, дене бою жыйрылды. Мына ошол сөздөр чыныгы мугалимдин кайгысы, үмүтү, тилеги, азабы менен шору экен. Эми азырдагы Адила дал ошол Бекмурза агайындай толгонуп, кабыргасы кайышып отурат. Өзү иштеп жаткан Жийде айылындагы окуучуларын эстейт да ошолор жакшы балдар болсо экен деп тиленет. Анан бир акылмандын адамга бир адам кубанычына жолугат, бир адам шоруна жолугат, а бир адам тагдырын өзгөртүүгө жолугат деген сөзүн эстейт. Андай болсо бир билимдүү мугалим окуучусуна жакшы тарбия билим берип багына жолугат. Же бир эптеп күн өткөргөн кээ бир мугалим баланы жакшылап окутпай шоруна жолугат. Же акылман мугалим жолугуп, баланын тагдырын оң жолго баштап, аны адам кылуу жолуна багыт берет, жол баштап берет. Анткени мугалим сабактын гана эмес, тагдырдын мугалими. Тагдыр адамдын жашоо жолу. Ал жолдо ким кандай жашоо кечирет, ким кандай багыттан бактысын табат, анын баары мугалим баштап берген тагдырдан. Адила колу бошой калганда же түндө эл жатканда күндөлүгү менен ушинтип сырдашат. Күндөлүгүнө ушундай ой тамчыларын чиймелейт. Ой тамчылары канча болсо, ою ошончого бөлүнүп, дептерине төгүлөт. Анын эрмеги да, сырдашы да, муңдашы да ошол көк дептери.